Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин. Кабыл болгон амал, кең ырыскы, бардык оорулардан шыпа. Жараткан Алла Таала пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуалардан Аллахым баарыбызды сактасын. Алла Таала өзүнүн эң сүйкүмдүү бендеси Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды эң акыркы пайгамбар кылып жиберген. Толук жашоон алып келген, кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга бактылуу болгон жолун көрсөткөн. Кул дагы кулчулдугунда бактылуу боло алат, бай байлыгында, эркек, аял айырмасы жок, ким болбосун. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын нурлуу жашоосун тандаса, берекелүү сүннөтүн тандаса, Алла субханаху ва таалага бул амалдар көтөрүлүп турат. Алла Таалага бенденин амалдары күн сайын сунушталып турат. Ошого жараша акыбал түшүрүп турат Алла субханаху ва таала. Дүйнөдө дагы рахат, ахиретте дагы рахат. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Кариминде 114 сүрө түшүргөн. Ошол 114 сүрөнүн арасынан Юсуф сүрөсү Меккеде түшкөн. Бул пайгамбарыбызга кайгы жыл, өзү кайгы жыл деп жарыяган жылы түшкөн. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын Хадича жубайы разияллаху анха энебиз дайыма колдоо, дайыма дем берип турган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга мал жаны менен жардам берип турган, көңүлүн көтөрүп турган Хадича энебиз көз жумган. Ошол эле жылы Абу Талиб пайгамбарыбыздын абасы, ал дагы колунан келишинче пайгамбарыбызга жардам берет эле. Өзү исламды мусулман болбосо дагы, иман келтирбесе дагы, бирок пайгамбарыбызга сөз тийгизе койбойт эле. Мекке мушриктери коркот эле Абу Талибти. Хазирет Алинин атасы да. Коркот эле. О киши дагы өтүп кетти. Экөө бир жылда өттү. Адам экен, инсан экен, таасирленет экен, кайгырат экен. Жардамдардын жоктугун сезет экен. Мурдагыдай колдоо жоктугун сезет экен. Алла субханаху ва таала бир себептен Юсуф сүрөсүн Алла Таалам түшүрдү, пайгамбарыбыздын көңүлүн көтөрүш үчүн. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, сени мурдагылар да пайгамбарлар өткөн. Аларга да ушундай сыноолор келген. Ушундай кайгы, ушундай кыйынчылыктар болгон. Алар кандай өткөн булардан деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Юсуф пайгамбарды өзгөчө маани берет эле да. Айтат эле: Карим ибн Карим, ибн Карим, ибн Карим. Ушундай урматтуу Юсуф пайгамбар өзү урматтуу, жоомарт. Урматтуунун баласы, жоомарт. Ал да урматтуунун баласы, жоомарт. Ал да урматтуунун баласы, жоомарт. Юсуф пайгамбар өзү пайгамбар, атасы Якуб, ал пайгамбар, анатасы Исхак, ал пайгамбар, анатасы Ибрахим, ал пайгамбар. Мындайча айтканда ата, бала, небере, чебересинен бери пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Юсуф сүрөсүн Алла Таалам түшүрүп, тасалли деп коет, жүрөгүн бейпилдетип, көтөрүп көңүлүн, момундай сыноолор болгон, момундай учурлар болгон. Ошондо дагы биз момундай жардам бергенбиз депчи. Буну айтарыбыз, биз алсызбыз. Пайгамбарлар таасирленгенден кийин, пайгамбарлар Алланын сыноосунда өткөндөн кийин, Алла Таала ар бирибизди сынайт. Иманга жараша сынайт. Сыноону көтөрө алганга жараша сынайт Алла Таала. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан,
Aşaddun nas bala'an al-anbiya summa al-amsal fal-amsal. Пайғамбарлар, бұл адамдардан ең қату сынауға қабылғандар пайғамбарлар болады екен. Андан кейін аларға жақындар дейді. Андан кейін аларға жақындар дейді. Ато ибн Рабах деген табиин өткен. Ато. Аты Ато ибн Рабах рахматулла алейх. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхуманың шәкірті болады. Табииндерден менмін деген алымдардың бірі болады. Ошы айтады, кімге қайғы, ғыжалатшылық сыну түшсе башына, Юсуф сүресін оқысын, проблема шешіледі дейді. Алла замат жүрегінде қайғысын алып таштайды дейді. Ғамын, ғыжалатшылығын замат алып таштайды дейді. Юсуф сүресін. Ошыға құлақ салып, құнт қойы оқысын дейді. Анкен Алла субханаху ва тағала Юсуф сүресі қандай дегенде мен берген. Қандай болбойлы туғандар күн сайын сынода екеніміз ұнытпайлы, истиғфар менен жашайлы. Истиғфар дегені Алла тарадан кечирим сурап. Анткени күн сайын Алланын өкүмдөрү канча өкүмүн аткарбай калып атабыз. Канча өкүмүн аткарсак ихластуулук кандай болуп атат? Ал өкүмдү кайсы деңгээлде аткарып атабыз? Бул өзүнчө суроо. Канча жолу сүйлөп атабыз? Аллага жагып атабы, жокпу? Сүйлөгөнүбүздө ихластуулук барбы, жокпу? Канча сөз угуп атабыз? Ошо ар бир сөздү укканыбызды Аллага жагабы, жакпайбы? Уккан сөзүбүздө Алла ихлас барбы, жокпу? Чоң сыноо. Мейли үй бүлөңүздө болуңуз, көчөдө болуңуз, достор менен жумушта болуңуз. 24 саат сыноодобуз. Буну унутпайлы. Алла субханаху ва тааладан дайыма өзүбүздүн алсыздыгыбызды айтып жүрөйлү. Я Алла, мен алсызмын. Я Алла, мен өтө алсызмын. Мен күнөөкөрмүн. Мен катакермин. Я Алла деп. Көп айтып. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн бизге истигфар үйрөткөн. Саййидул истигфар деп коет. Истигфарлардын эң мырзасы, эң кыскасы астагфируллаха ва атубу илей. Я Алла, мен сени кечирим сурайм, жана тооба кылам деп. Жана тооба кылам. Истигфар. Бүгүн субханалла. Алымдар айтат, бүгүнкү күнү үммөт истигфар кылышат, бирок тооба кылышпайт дейт. Кечирип кой деп Алладан кечирим сурашат, бирок ошо күнөөгө эми кайра кайтпаймын, аны кайталабайм деп Аллага убада беришпейт дейт. Жок, экөө тең болуш керек дейт. Кечирим дагы сурайлы. Алла субханаху ва тааладан тооба да кылайлы. Истигфар менен тообанын айырмасы ушундай. Эми колунан келишинче пайгамбарыбыз айткан: "Ман лазимал истигфар", ким истигфарды бекем кармап жүрсө, "Жа'аналлаху лаху мин кулли дийқин махража". Алла Тааланын жолун ачат экен. Алла субханаху ва тааlanın жолун ачат экен. Мин кулли дийқин, кайерде тар болсо жүрөт. Жүрөк тар болуп атат. Жашоо тарланып кетти. Я, кыйынчылык болуп атабы? Всё. Истигфарды бекем кармаңыз, Алла ачат. Жүрөктү да ачат, жашоону да, бактты да ачат, жолду да ачат. Ва мин кулли хаммин фаража. Ар бир кыжалат, кайгыдан Алла Таала курсанчылык берип чыгарып коет экен. Ва разакаху мин хайсу ла яхтасиб. Күмөн кылбаган жеринен Алла Таала ага ырыскысын жеткирип турат. Истигфардын берекеси ушундай, күмөн кылбаган жерден ырыскысын Алла Таала берет. Ага жетишерлик ырыскыны Алла Таала берет. Ал кар кор болбойт Алла. Мондай Мерседес 5-7лерди берип жүрбөсө дагы жетишерлик каниет катуу ырыскыны Алла Таала берет. Саййидул истигфар, буну дайыма айтып жүрүшүбүз керек туугандар. Эртең менен кечинде. Эртең менен кечинде. Бунун касиети ушундай. Ошо саййидул истигфарды ким айтып жүрсө, Аллахумма анта rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ушуну эртең менен айтса, ишеним бекем.
Кечке жетпей өлүп кетсе, сөз бейиштик деди да. Фахуа мин ахлил жанна. Ушуну эртең айттыңыз, кечке чейин ажал келип калды. Ассаламу алейкум, дүйнөдөн кеттиңиз. Пайгамбарыбыз айтат, бул бейиштик дейт болду. Кечинде айттыңыз, таңга жетпей дүйнө менен коштоштуңуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул бейиштик дейт. Фахуа мин ахлил жанна. Бирок бир шарт, иқан, муқинан. Кандай? Якин менен. Ушуга бекем. Аллахумма анта рабби. Я Аллах, сен мен робумсың. Анта рабби. Сен мен робумсың. Ла илаха илля анта халактани. Сенден башка сенин лайыктуу зат жок. Сен мени жараткансың. Ва ана абдук. Мен сенин кулуңмун. Ва ана ала ахдик ва ва'дик мастатa'ту. Күчүмдүн жетишинче мен сага берген ваданда бекеммин. Ошо ваданы аткарамын, я Аллах. Кулчулдук ваданы Алла Таала бизден алган. Аласту би роббикум қалу бала. Мен силердин роббуңар эмесминби дегенде баарыбыз ооба деп. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Инсан мен жинди Алла Таала өзү вадасы ушул болчу, кулчулдук үчүн жараткан эле. Биз алганын жалгыз деп билейли. Бардык жакшылык жалгыздан, бардык ибадат жалгызга. Ошон үчүн биздин бул жердеги айтып атканыбыз мастатa'ту, күчүмдүн жетишинче. Ва ауду бика мин шарри ма санату деп, мен билип билбей кылган иштерим көп, я Алла. Ошодон мен пана тилеймин жамандыгынан. Кылган ишимдин жамандыгынан пана тилеймин. Айткан сөзүмдүн жамандыгынан пана тилеймин. Билип билбей кылган ишимден, сөзүмдөн жамандыгынан пана тилеймин деп. Жана я Алла, мага берген неmatыңды мойнума аламын. Суга шүгүр кыламын. Мен күнөөмдү дагы мойнума аламын. Мага берген, тартуулаган неmatты дагы мойнума аламын. Неmatты дагы мойнума аламын. Абу лака би ни'матика алия. Мойнума аламын, я Алла, буну. Сен берип атасың. Шүгүрчүлүктөн кемчилдик болсо кечирген. Шүгүрчүлүктөн кемчилдик болсо кечирген. Жана абу бидамби, мойнума аламын күнөөмдү дагы. Фа иннаху ла ягфиру дуnuba илля анта. Сенден башка эч ким күнөөнү кечире албайт. Фагфирли, менин күнөөмдү кечир. Фа иннаху ла ягфиру дуnuba илля анта. Бу сайидул истигфар. Урматтуу жамаат, буну жаттап алайлы. Биз эртең айтайлы, кечинде айтайлы. Үйдөгүлөргө жаттатырып коелу, башкаларга жеткирип коелу. Бүгүнкү сабак Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тообага кызыктыруусу. Жана бенде менен Аллахтын ортосундагы мамилени оңдоо, бекемдөө. Жана жума намазды таштоого Пайгамбарыбыздын эскертүүсү. Hazret Jabir radıyallahu anhu sahaba aytat. Hatabana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqal. Peygamberimiz bizge bir hutba aytты. Өткөнкү сабактардагы Пайгамбарыбыздын хутбаларын айтып бердик эле. Мединага келгенде эң алгачкы хутбалар кандай, алардын мазмуну кандай. Бүгүн да Пайгамбарыбыздын ушул көп хутбаларынын бири Пайгамбарыбыз хутба айтып бизге кайрылып мындай деди дейт. Я айюханнас, ey adamlar, tubu inallohi qabla an tamutu. Allah Taalaga tövbe kılgıla ölörüңөрдөн murda. Ölüm айтпай келгени белгисиz kapısынан келет. Ошондон улам тобаны кечиктирбеңиз да. Кийин тоба кылам. Бул өттө чоң. Бул жаман сөз бул. Адашуу сөз. Андай кылба. Тобадан мурда ölüm келип калышы мүмкүн да. Ölümдөн мурда тоба кылып калайлы. Тобадан мурда ölüm келип калып жүрбөсүн. At-taib mined-dam, günөөдөн тоба кылган кишичи каман ла дамбала, аны күнөөсү жоктой деген да. Барыбызда кемчилик бар. Бирок күнөөдөн тоба кылсаң, ошо күнөөнү кылбагандай болот экенсиң да. Ал күнөө сенде жок дегендей да. Ошон үчүн тубу илаллахи таубатан насуха. Чын, ихластуу Алла Тааладан ушундай тоба кылгыла. Бекер Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Өлөрдөн мурда тоба кылгыла. Ва бадиру бил а'мали салиха qabla an tushghalu. Жакшы амалдар менен
ушуга эртерээк шашка жакшы амалдарды кылганга алектенип калууңардан мурда адам кээде башына бир түйшүк болуп калат, жакшы амалдарды кылганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошо менен дүйнө менен коштошуп кете берет. Ошон үчүн бул мүмкүнчүлүктөрдү биз жакшы пайдаланышыбыз керек экен, жакшы амалдарды, мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып көбүрөөк кылып алышыбыз керек болот. Демек мусулман адам дайыма сооптун сезонун, амалдын сезонун издеп жүрөт экен да. Мына кышкы сезон бар го, бул айтылат. Кышкы бул ибадаттын сезону бул. Түнкү ибадаттардын сезону дагы, күндүзгү ибадаттын да сезону. Кандай? Ороза карбасаңыз убакыт кыска. Тахажжудка турам десеңиз, кайсы учурда турсаңыз тахажжуд? Азыр куптанды окуп эле саат 8-9-да уктасаңыз, кайсы убакытта турсаң тахажжуд? Азыр 9 саат 10 саат уктабаса керек адам. 8-9 саат уктаган ал оорукчан адам да ал. Туурабы? Турсаң саат 3, турсаң 2, турсаң 4, турсаң 5, турсаң 6, тахажжуд окусаң деле болот. Мынандай Алла субхана ва таала кийинки кыш Кудай билет барбы жокпу тагдырыбызда. Ороза кармайын дегенге дагы мүмкүнчүлүк, күндүзү кечкурунку ибадатка дагы мынандай мүмкүнчүлүк. Кандай болбосун пайгамбарыбыз айтып атат: "Бадиру бил амали салиха." Жакшы амал кылганда тездеп калгыла. Бат. Алдын ала жасап кал. Эмнеден мурда? Кабла ан тушгалу, машгул болуп калгандан мурда, алектенип калгандан мурда. Пайгамбарыбыз бир хадис айтат го. Ниъматан магбубун касир минхума. Ниъматан эки неъмат бар. Көп адамдар ушул эки неъматтан бекапар, алданып калышат. Катиру минан нас, магбубун касир минан нас, магбубун фихима касиру минан нас. Көптөгөн адамдар ушул эки неъмат тууралуу алданып калышат. Магбун, яна алданып калышат, бекапар болуп калышат. Ас-сиххату вал фарак кайсы экен? Ден соолук жана бош учурлук. Ден соолукту кадырлабасаң, ооруп калганда ибадат кыла албай каласың. Ооруп калганда мешітке деле келе албайсың да. Экинчи бош убакыт. Бош убакытты текке кетирсек болот эле кээде. Тияка бияка. Бирок алхамдулилlah мешітке келдик. Бош убакыт текке кетирбей. Ошо эки неъматты дайыма бекем кармап жүрүш керек экен. Мейли. Васирул лади байнакум ва байна раббикум бикасрати зикрикум лаху ва касрати садака фи сирри вал алания. Пайгамбарыбыз айтат: өзүңөр менен робуңардын ортосундагы мамилени бекемдегиле. Кантип? Аны көп зикир кылып. Жана ашкередагы, жашырундагы садака берип. Бул эки нерсе менен пайгамбарыбыз ушул жерде айтып атканы, эки нерсе менен Алла менен мамиле түзүлөт экен балдар. Алла менен мамиле түзүлөт экен касраты зикр, көп зикир кылгандан. Экинчиси касраты садака көп бергенден. Жашырундагы, ашкередагы. Ушу аркылуу Алла субхана ва таала менен мамиле түзүлөт экен. Турзакуна тунсаруна ва тужбарун. Турзакун. Турзаку ва тунсару ва тужбару. Аллаху акбар. Эгерде Алла менен мамиле түзө турган болсоңор, робуңар менен өзүңөрдүн ортоңордо зикирди көп кылып, садаканы көп берип, не болот десе, карап тур. Ырыскыланасыңар. Жардам берилет. Кемчилдигиңер бүтөлөт. Туура жолго салынасыңар. Бул ушунун касиети ушундай, пайдасы бар болот. Кандай пайдасы болот? Алла субхана ва таала рызкы берет экен бизге. Береке берет. Так, жардам берет Алла субхана ва таала. Ибадатка болсун, душмандарга каршы болсун, Аллахым жардам берет. Үчүнчүсү, жана тужбару, мындайча айтканда, биздин кемчилдиктерибиз бүтөлөт. Оңолот. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ افترض عليكم الجمعة في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا إلى يوم القيامة. Билип койгула. Шек күмөнсүз Алла Таала силерге парыз кылды жума намазды. Жума намазды силерге парыз кылды. Мен турган ушу жайда
ушу күнүмдө, ушу шаарымда, ушу айда, мына ушул жылы дейт, кыямат күнгө чейин деп пайгамбарыбыз айтат өзүнүн доорунда. Эми бул хижри 4-чү Рабиус-Сани болуп калды. 1443 жыл азыр. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам канча жыл мурда айтып атат, кыямат күнгө чейин Алла Таалам силерге жуманы фарыз кылган. Буну жакшы билип алгыла. Эми фаман таракаха, ким жума намазды таштаса, фи хаяти, менин жашоо учурумда, ау баъди, же мен дүйнөдөн кеткенден кийин, кыямат күнгө чейин. Ким жума намаз таштаса, валаху имамун адилун ау жаир, анын адилеттүү имамы болсун, же болбосо адилетсиз, жаир, залым болсун имамы, то есть жетекчиси, башчысы. Макулбу? Истихфафан биха, жуманы эмне себептен таштады? Аны жеңил сезип, кош көңүлдүк менен таштап койду да. Жалкоолуктан. Ва жухудан биха, кээде тегеле аныдан жүз үйрүп таштап койду. Анда угуп ал, фала жамааллаху лаху шамлаху ва ла барака лаху фи амрихи. Алла субханаху ва таала анын ишин топтобойт, чачылган ишин. Алла Таала анын ишине береке бербейт деди. Береке бербейт. Ала ва ла салата лаху. Кабардар, кулак салып окула, анын эч кандай намазы кабыл болбойт. Вала ала вала заката. Анын эч кандай закаты да кабыл болбойт. Ала вала хаджа лаху. Анын эч кандай ажылыгы дагы болбойт. Ала вала саума лаху. Анын оразасы да кабыл болбойт. Вала бирра лаху. Анын жакшылыгы дагы кабыл болбойт. Хатта ятуба, тооба кылмайынча. Фаман таба, таба Аллаху алейх. Ким тооба кылса, Алла тообасын кабыл кылат. Бул Ибн Мажада келип атат. Жабир разияллаху анхудан тугандар жумага пайгамбарыбыз өзгөчө маани берип, басымдуулук кылып, бул бардык мусулмандардын бириге турган, чогуу ибадат кыла турган майрам күнү болуп атат. Ошондуктан үзүрсүз жуманы эч качан калтырбаш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээде эскертип, кээде коркутуп, түрлөрү айтат эле. Тирмизи шарифте келет Абу Саид Худри радиаллаху анхудан айтат: "Салла бина Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яуман салатал аср." Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге аср намазын окуп берди. Сумма кама хатибан, кийин хутба кылып кайрылып турду дагы. Фалам яда шай'ан якун илай қиям саа илля ахбарана бих. Пайгамбарыбыз кыямат күнгө чейин боло турган кабарлардын бардыгын бизге айтып берди дейт. Хафидаху ман хафида. Жаттаган жаттап алды, эске туткан тутуп алды. Ва насия ман насия. Унуткан унутуп калды деп айтты дагы. Ошо сөзүндө пайгамбарыбыз уландысына мындай деп кайрылды. Инна дуния хадиратун хулватун. Дүние бул жашыл, таттуу нерсе. Ва инналлаха мустахлифукум фиха. Алла Таала бу дүнөдө силерди орун басар кылат. Мурунку муун кетет, кийинки муун келет. Анан биз кетебиз, бизден кийинки келет. Биз мурункулардын орунун басып келдик. Аталарыбыз, бабаларыбыздын, Алла Таала бизди кезек-кезек менен дүйнөгө алып келип, кезек-кезек менен алып кетип атат. Фанадирун кайфа та'малун. Алла силерди орун басар кылат дагы, эми карайт, кандай амал кыласыңар. Бу дүйнөгө болгон мамилеңер кандай болот? Ошо дүйнөдө жашап, Алланын неаматтарын кандай иштетесиңер? Буну карайт. Ала фаттакуд дуния ваттакун ниса. Кабардар, көңүл буруп кыла, дүйнөдөн сактангыла, аял затынан сактангыла. Кандай? Намахрам аялдардан. Бу фитнатын ниса, аялдардын фитнасы, адам ыйманы жок калышы мүмкүн. Bunun erejesi жолу менен болсо мейли. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала никени адал кылып койгон, зынаны арам кылып койгон. Ала ла тамнa'anna rajulan haybatun nas ay yaqula bi haqqin idha alima. Адамдардын сүрү бир кишини токтотуп калбасын. Акыйкат сөздү айтуусунан.
Качан билгенде? Бир киши билди, акыйкат сөздү айтайын десе, ошо адамдардын сүрү аны токтотуп калбасын дейт. Баарыбыз сүр сала бербейли. Ал акыйкат сөзүн айтсын, айта ала турган болсун. Алла Таала дагы акыйкатты жакшы көрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, акыйкатты айткыла, ачуу болсо дагы деп. Албетте анын өзүнүн жайы жана эреже жобосу бар. Кандай? Ала иннаху юнсабу ликулли гадрин ливау яумин кияма биқадри гадрати. Аллаху акбар. Кабардар. Кин кыянат кылса, чыккынчылык кылса, кыямат күнү кыянатына жараша, чыккынчылыгына жараша байрак көтөрөт экен, колуна берип коет экен. Кээ бирлердики кичинекей эле байрак болот экен. Кээ бирлердики совсем эле туу. Кээ бирлердики дагы канча чоң. Ошол кыянатына жараша болот экен да. Чыккынчылыгына жараша болот экен. Пайгамбарыбыз айтат, кабардар, иннаху юнсаб ликулли гадир. Ар бир кыянатчы, чыккынчыга ливау яумин кияма, кыямат күнү ага яумин кияма ливаун байракты айтат. Чоң желекти карматып коет экен. Туусун карматып коет экен. Биқадри кадрати, чыккынчылыгына, кыянатына жараша дейт. Ала Пайгамбарыбыз айтат, кабардар, инна бани адам хулиқу аля табакатин шатта. Адам баласы ар кандай абалда, ар түрдүү халатта жаралган. Так. Фаминхум гейбери мындай болот экен. Майюлат муъминан ва яхя муъминан ва ямуту муъминан. Момун болуп төрөлдү, момун болуп жашоосун өткөрдү, момун болуп өлдү дейт. Машалла бул. Мусулман болуп төрөлдү, мусулман үй бүлөдө, мусулман болуп жашады, мусулман болуп дүйнөдөн өттү. Бул мактоого ылайыктуу. Ва минхум майюлат, кээ бир адамдар муъминан, момун болуп төрөлөт, ва яхя муъминан, момун болуп жашоосун өткөрөт, ва ямуту кафиран, кафир болуп өлөт дейт. Мынадан Кудайым сактасын. Мусулман үй бүлөдө төрөлөт, мусулман болуп, мусулмандардын арасында жашайт, дүйнөнүн акырында, жашоосунун акырында дүйнөдөн коштошуп атканда кафир болуп кайтат дейт. Алияду билла. Кудай сактасын. Эң өкүнүчтүү, эң коркунучтуусу ушул. Ва минхум майюлат кафиран, ва яхя кафиран, ва ямуту муъминан. Кээ бир адамдар кафир төрөлөт, мындайча айтканда кафир үй бүлөдө төрөлөт. Кафир жашайт. Бирок бактысы бар экен да. Мусулман болуп дүйнөдөн кайтат дейт. Канча адамдарды көрөсүң, 50 жаш, 60, 70ке чыкканда ыйман келтирип кеткендери бар. Ва минхум майюлат кафиран ва яхя кафиран ва ямут кафиран. Кээ бири бар, кафир үй бүлөдө төрөлөт, кафир болуп жашайт, кафир болуп дүйнөдөн өтөт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошо хутбасынан кабар берди. Ала ва инна минхум албатиял гадаб сариал фай. Кээ бир адамдар бар экен да. Ачуусу кеч келет. Ачуусу кеч келет. Кечирими тез кайтат. Бул өтө жакшы адам да. Ачуусу келбей койбойт, келет, бирок кеч келет. Бирок жини тез кайтат экен да. Тез кайтат. Ниче, болду, кайра. Эч нерсе болбогондой да. Бул эң жакшы. Кээ бир адамдар бар экен, ачуусу тез келет, жини кеч кайтат. Мындайлар да бар да. Тез ачууланат. Кечирими кеч да, кечирет. Бул жакшы эмес экен да. Бул жакшы эмес. Болор болбогон тез ачууланат, ошо бойдон кек сактап жүрө берет, кечирбейт, жазылбайт. Оң жагынан өтсөң деле болбойт, сол жактан өтсөң деле болбойт, чай берсең деле болбойт, телефон чалсаң деле болбойт, кат жазсаң деле болбойт. Ачуусу тез келген, кечирими кеч келген, бул эң жаманы ошо. Ачуусу кеч келип, кечирими тез келген, эң мыктысы. Кээ бир адамдар бар, ачуусу кеч, кечирими кеч. Ачуусу тез, кечирими тез. Булар экөө тең эле дейт.
Ala wa innal ghadab jamratun fi qalbi ibni Adam. Açu var o açu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, "Qabardar. Innal ghadab bul açuluk bul çok deydi. Adam balasının жүрегінде bir çok deydi. Ama ra'aytum fi humrati aynayhi ve intifağı awdajihi. Sen görmeysin mi deydi, ha? Gözü kızarıp кетет го açуланганда. Екі көзі қызарып кетет. Күре тамыр, могул жерде медиа тамырлары шишип кетет дейт. Ошол ачуулук өзү адам баласынын жүрөгүндөгү чок дейт да. А чоктун таасири эмне болот эле? Кызыл да. Ал көздөн чыгып кетет дейт. Фаман ахасса би шей мин далик. Ким ошо ачуулукту сезе баштасаңчы, фалялсак бил ард, жерге жармашып ал деди да. Не деди? Жерге жармашып ал. Ошондо кутуласың. Болса шайтан сени жаман чабат. Турган бойдон же секирген бойдон нары бери жүгүрүп жүрсөң, сен шайтан ушундай чабат. Ошон үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын жолдомосу кандай болуп атат? Нусха набавия. Бул пайгамбарчылык нусха. Эң акылдуу инсандын тарабынан бизге нусха берилип атат. Сактанууга, дарыланууга, итияттанууга. Ал кандай экен? Жерге жармашып алсын, жерге жармашып алсын. Аллаху акбар. Фалялсак бил ард, жерге жармашып алсын дейт. Кээ-бир риваятта келет го, турган болсо отурсун. Я, отурган болсо ачуусу келсе эмне кылсын? Жатсын дейт. Жогору жактан ылдый түшүш керек экен да. Болсо бул көтөрүлүп атат да. Чок көтөрүлөт да, булчу. От да булчу көтөрүлөт. Ошон үчүн анан кийин барып талак берип берет. Кудай сактасын. Дагы бир тоң ата энеси менен урушуп кетет. Досу менен урушуп кетет. Машиналар токтотуп, маршруткалар түшө калып, мушташа кетет. Я, анан кийин нар жакта дагы арматурасын көтөрүп чыга калат. Же болсо нар жакта пистолетин көтөрүп чыга. Бул эмнеден чыгып атат? Жерге отура калганда боло беле ушу? Я, айтсаңыздар. Мына кадимкидер, ол отурган эмес, пайгамбар жерге жатып алсын деп атат. Бардык бүтпү? Мейли көп болсо 15 мүнөт жатты эле. Бирок 15 мүнөт түрмөгө кирбейт эле да, кандай дедиңер? 15 мүнөт жерге жатып койсо, эмне болду эле? 15 мүнөт жылдык түрмөдөн кутулат эле да. Аны уруп койгон, өлтүрүп койсо, о, түбөлүктүү дозоктон кутулат эле, туугандар. Көз ачайлы. Нервтер жука заманда жашап атабыз. Болор болбогон нерсе, ушу кантип болсо чыгып атып салып, учуру келгенде айтып коелу. Бул бардык ыймансыздан пайгамбарыбыздын таалимине көңүл буруп алгандан да, пайгамбарыбыздын таалимине көңүл бурганда маселе чечилди эле, давно чечилди эле. Бул жөн маршрутканын эле иштери эмес, кошуналардын деле иши ушундай. Кайсын жерде болсо бул керек да. Пайгамбарыбыздан осият сурады да, я Расулаллах, осини осият айтыңызчы. Мен ушу жашоомдо бир дастур, эреже кылып бекем кармайын. Не деди? Ла тагдаб. Ачуланба деди. Ачуланба. Ана эң улуу осият дейт. Ачуланба. Аны укту дагы, болду, бири болду мага. Осият мага. Ачуланбай турган болду. Экинчисин сурады. Я Расулаллах, осият айтыңызчы мага деди. Башканы күткөн, пайгамбар не деди? Ла тагдаб. Ачуланба деди. Башка осият сурап атсам да, буну алдым, будан башкасын сурап атам. Я Расулаллах, осият айтыңчы. Пайгамбарыбыз дагы айтты. Ла тагдаб, ачуланба. Мынаке, туугандар. Ачуусу келгенде, ачуусун жутса, кимде ким ачуусу келгенде, ачуусун жутса, эртеги Аллах субханаху ва таала кыямат күнү өзүнүн ачуусун жутуп коет экен, ошо бендеген чарбай. Ошон үчүн кимге ачуу болсо, жутуп кое бериш керек болду. Кадиминнан гойд. Буну таквалардын сыпатында деп айтат. Ачуусун жуткандар таква адамдардын, бейишке кире турган адамдардын сыпаттарынын бири ачуусун жутуучулар дейт. Ачуу жутуш кыйын да. Кыйын.
Hadisтерде келет. Жұтқан нәрселердің ең қиыны ашу болады дейді. Ашусын жұту ең қиын екен да. Я, қымызды жөніне жұтып қоясыз. Чайды жөніне жұтып қоясыз. Бар нәрсені жұтып қоясыз оңайына. Бірақ ашулықты жұту бұл ең қиын нәрсе. Мейлі. Абу Саид айтады: وجعلنا نلتفت إلى الشمس. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атты, асырдан кейін баян қылып атты да. Бізде шам болып қалып ады деп күнді қайра қарап атты келе дейді. Күн батты батты. Мына батайын деп қалған екен да. Хәл бақия минан нахар шай. Күндізден біраз нәрсе қалды деп. Фақала Расул саллаллаху алейхи ва саллям мындай деді: "Ей, ала ва иннаху лам ябқа минад дуnya фима мада минха илля кама бақия мин яумикум хада фима мада мин." Аллаху акбар. Дүниенің өмірі ушунчалық эле қалды дейді. Қанчалық азырғы уақыт қалғандай. Ал эми дүние өмірін жашап қойды қанша дейді? Қанша күн өткендей. Күн таң атқан, күн шығып, барып тұрды, пешім асыр болды, асырдан шамға кішкене эле уақыт қалды, пайғамбарымыз хутба айтып атат. Сахабалар қарап атат, қанша шам болып қалды бады екен деп, пайғамбарымыз аларға ескертіп беріп атат. Қанша уақыт қалды ғой? Дүниенің өмірінен ошончо эле қалды дейді. Ушунча өмір дүние жашап өтіп қойыптыр уже, тақсырлар. Дүние қияматтың, дүниенің да өмірі бар да, біздің өміріміз болғандай, дүниенің да өмірі бар. Дүние деле өмірін жашап уже бүтіп қалды уже. Кичине эле қалды қияматқа деген сөз. Дүние талқанан бүткөнгө күн бата тұрған эле учур қалды деп атат да. Бұл қачан? 1440 жыл болды, бол жолды, жыл мұрда. Айтып атат. Азы қанша қалды ем? Мына батайын эле деп қалды да. Имам Ахмадтың риваятында мындай деген жер дағы бар. Иннакум тутиммуна саб'ина умматан антум хайруха ва акрамуха аналлахи та'ала. Сілер 70 үмметті толықтай тұрған үмметсіңер. Сілер ең жақсысы жана ең мықтысыңар, ең урматтысыңар деп. Бұл үммет деп мүмкін чоң үмметті бөліп айтқандар болуш керек. Қандай болған чақта дағы пайғамбарымыздың бір риваяттарында келет. Ертеге қиямат күні адам баласы Алланың алдында тізіліп тұрғанда 120 сапта тұрады екен. Бардық адам баласы. Ошончоға бөлініп тұрады екен. Адам атадан тартып, ақырқы инсанға чейін. 120 сап. Ошоның 80-і мен үмметім болады деген да. Мына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты ғой. Ай, үйленгілі, никеленгілі, балалы болғыла, көбейгілі. Ертеге қиямат күні мен үмметімнің көпчілігі менен сыймықтанамын деген да. Бала чақал болғандан қантип бағам, андай қылбаш керек. Алла Тағала ескертіп берген. Сілерге дағы балдарыңарда ырысқыны біз береміз. Ырысқыны біз береміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір хутбасында насаат айтып, имам Муслим рахматуллаху алейхи Абу Муса Аш'ари радиаллаху анху риwayat келтіреді. Айтады: Қаума фина Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям би хамси калимат. Фақал. Пайғамбарымыз бізге тұрды дағы 5 сөз айтты дейді. Абу Муса Аш'ари айтады. 5 сөз айтты. Мындай деді: Инналлаха та'ала я ла янам. Алла Таала ұқтабайды деді. Алла Таала ұқтабайды. Ва ла янбағи лаху ан янам. Аллаға лайықты емес ұйқыда. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қойюм ла таъхудуху синату ва ла наум. Алла субханаху ва таала хайюн қойюм. Хай тирүү. Қойюм бардығын тұрғызып тұрған, көзөмөлдеп қармап тұрған аламда. Ла таъхудуху синату ва ла наум. Алла танынған қармабайды. Үлгірегендағы, ұйқыдағы.
Демек Алла Таала уктабайт дагы, үлгүрөбөйт дагы. Сина деп уйкудан алдыңкы келген халатты айтат. Уйкудан алдын келет го, аз уктай элексиң, үлгүрөп бошоштасың го ошо. Алла субхана ва тааланан андай дагы жок, уйку дагы жок. 2. Вала янбагы лаху ан янам. Аллага уктаган өзү лайыктуу эмес. Юхфизул қист ва ярфа. Алла Таала ар бир адамдын үлүшү бар. Жашоосунун, ырыскысынын өлчөмү бар. Ошону Алла Таала азайтат дагы, көбөйтөт дагы, көтөрөт дагы, түшүрөт дагы. Юрфау ама илейхи амалул лейл qabla amalin nahar ва амалун нахар qabla амалул лейл. Аллаху акбар. Аллага көтөрүлүп турат экен. Адам баласынын амалдары түнкү амалдары. Күндүздөн мурда, күндүзкү амалдары. Түндөн мурда Алла Таалага көтөрүлүп, мына пананча бендең мына ишти кылды. Мына иштерди кылды деп амалыбыз көтөрүлүп турат экен. Албетте, кайсы убакта көтөрүлөт дегенде хадистерде келет, багымдат менен асырда. Периштелердин сменасы, кезеги алмашкан убактагы ошол жерде алып кетишет. Күндүзгүн алып кетет, түн кирерден мурда. Түнкүсүн алып кетет, таң атаардан мурда. Күн сайын. Пайгамбарыбыз насаат айтып атат бизге. Аллага жагат. Бул жерден ичинде мындай маани чыгат да. Алымдар айтышат, Аллага жага турган амалды жиберсең, Алла саңа жага турган халаттарды жиберет дейт. Аллага жакпаган амалдарды жиберсең, саңа жакпаган акыбалдарды жиберет. Себеп акыбал Алладан келет, амал бизден көтөрүлөт. Хижабу нур. Алланын хижабы парда, нур. Лау кашафаху ла ахрaqat субхату ваджихи мантаха илейхи басару мин халқи. Аллаху акбар. Эгерде Алла субханаху ва таала өзүнүн нурун ача турган болсо хижабын, анда көз кайыр жетсе бардыгын күйгүзүп салмак да. Күл болуп кетмек алам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хутбасында уяттуулукка чакырды. Уяттуу болгула деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү буга кызыктырды. Алла Тааладан уялгыла. Негизи Алладан уялгыла биринчи. Анан бенделерден уяла бересиңер. Алладан уялгыла. Алладан уялуунун мааниси эмне? Бенделерден уялуунун мааниси эмне? Уяттуулуктун орду шариятта кандай? Канчалык бизге керек? Эмнеден уялыш керек, эмнеден уялбаш керек? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду. Ал-хая шу'батун минал иман. Уяттуулук имандын маанилүү бутагынан. Ида фататкал хая иф'ал ма ши'т. Качан сенен уяттуулук кетсе, каалаганыңды кыла берем. Уяттуулук кетсе, каалаганыңды кел. Уяттуулук менен иман эгизек деп да айтат. Бирөө кетсе, экинчи сөз кетет. Бирөө келсе, экинчи сөз келет. Айша энебизден риваят айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алал минбар ва нас хаулаху, минбарга чыкты дейт. Адамдар тегерегинде отурушат эле. Я аюханнас, эй адамдар, истахью мин Аллахи хаккал хая. Алладан уялгыла деди Пайгамбарыбыз. Кандай уяттуулуктун акысы бар, ошондой Алладан уялгыла деди. Факала ражул, бир киши айтты, я Расулаллах, о Алланын элчиси, инна ланастахи мин Аллахи таала. Биз албетте Алла Тааладан уялабыз деди. Факал, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Ман кана минкум мустахиян, фала ябитанна лейлатан илля ва ажалуху байна айнайх. Пайгамбарыбыз Алладан уялуунун маанисин түшүндүрүп атат. Алла Тааладан кандай уялыш керек, кандай акысы бар, ошонун маанисин түшүндүрүп атат. Силерден кимдер ким
силерден ким Алладан уялган киши болсо, анда ал түн өтпөсүн дейт, бирок ажалы эки көзүнүн алдында болсун дейт. Түшүнүктүүбү? Ар түнү өзүнүн ажалын эстеп жатсын дейт. Ошону айтып атканы, бир дагы түн өткөрбөсүн, бирок анын ажалы эки көзүнүн алдында болсун. Демек, ар түнү бизде тагдырыбызда канча түн жазган болсо Алла Таала, ошону ар түнү биз ажалыбызды эстешибиз керек экен да. Бир. Экинчиси, вал яхфадыл батн ва ма хава, ичин сактасын. Жана ичи өзүнө камтып алган эмне? Тамак, ичимдик, суусундук, шахават, кумар, ушуларды сактасын дейт. Алладан уялган кишинин сыпатын айтып атат. Алладан уяламын деген киши ким? Так, биринчиси ар түнү эмне кылат экен? Ажалын эстеп отур. Көз алдында ажалын эстейт экен. Экинчиси ичи жана ичине карнына киргизе турган нерселерди сактасын. Ар нерсени киргизе бербесин дейт. Ойлонуп толтурсун да. Даже алымдарыбыз айтат, адалды да ойлонуп толтургула дейт. Адал экен деп эле прессовать эте бербейин. Адалды дагы даже. Арам го, арам, ал кирбеш керек. Адалды дагы. Пайгамбар айтқан хадис айтканда, адам толтурган идиштердин эң жаманы ашказан. Мейли. Ва рас ва ма ваа, жана сактасын башы курчап алган нерселерин кошо. Башты биринчи ичти сактасын, ичтеги бар нерсени сактасын, Экинчиси башты сактасын. Баш эмнени курчап алган эле? Көз, кулак, тил, ой, ушуларды кошо. Сезим органдарын кошо сактасын. Тилин кошо сактасын бардыгын. Вал ядкурул маута вал била. Өлүмдү эстесин жана чирип кеткенди эстесин. Вал ятрук зината дуnya, жана дүниөнүн кооздугун, дүниөдөгү мынау зинатын таштасын дейт. Мынау ким ушундай болсо, ал Алла Тааладан уялыптыр дейт мына. Ушул хадисте Тирмизиде келет, Ибн Масуд радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, истахью мин Аллахи хаккал хая. Алла Тааладан уялгыла. Уялуунун акысы барды. Кандай уялуунун акысы бар? Кулна я наби Аллах, айтат сахабалар, биз айттык, инна ланастахи мин Аллах. Биз Алла Тааладан алхамдулилlah уялабыз дедиле пайгамбарыбыз айтты. Лайса залик. Силер айтып аткандай уялуу эмес деди. Алла Тааладан уялуунун мааниси силер айтып аткандай эмес. Кандай экен? Валакиннал истихя мин Аллахи хаккал хая. Алла Тааладан кандай уялуунун акысы бар, ошондой уялуунун мааниси угуп алгыла. Ан тахфада рас ва ма ваа ва тахфада ал-батн ва ма хава ва тадкур маута вал била ва ман арада ал-ахира тарака хазината ад-дуnya фаман фа'ала далика фақад истахя мин Аллахи хаккал хая деди. Пайгамбарыбыз азыркы өткөн хадистин мазмунундагыны кимне экен? Сен башыңды сактагын, жана башың курчап алган нерселерди, ичиңди сактагын, ичиңди ороп алган, курчап алган нерсени, өлүмдү жана чирип кеткенди эстегин. Ким ахиретте каласа, дүние жашоосун таштасын, зыйнатын таштасын. Ким ушундай кылса, Алла Тааладан чыны уялды деп ошону айтабыз. Тугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң акылдуу инсан, ушундай эң таасирлүү, эң пайдалуу сөздөрдү, насааттарды, иштерди айткан бизге. Анткени ал эң акылдуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кайрылуусунда Алланын аулияларын сыпаттарын айтты, жана
чоң күнөөлөрдөн эскертүү берди. Убайд ибн Умайр ал-Лайси атасынан риваят кылат. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фи хаджатил вада. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям коштошуу ажылыгында айткан экен. Инна аулия Аллах ал-мусаллун. Алланын аулиялары, достору, жакындары намаз окуучулар. Ва ма юқимус салаватил хамс аллати катабахунна Аллаху алейхи ва ясума рамадан ва яхтасибу саумаху ва ю'ти закат мухтасибан таййибатан биха нафсу ва яжтанибу аль-кабаир аллати наха Аллаху анха. Алла Тааланын аулиялары ким экен? Биринчи намаз окугандар, биринчи сыпаты. Аулиялар ким? Жерден көтөрүлүп учкандар ба? Же суунун үстүндө баскандар ба? Жак. Пайгамбарыбыз айтты, аулиялар намаз окугандар, 5 маал намазы тургузгандар Алла Таала фарыз кылып жазган эле. Рамазан айда орозо тутуп, Рамазан айдын орозосын сообун Алладан үмүт кылган. 2. Зекетти берген чын жүрөктөн. Жеке зекетти берип, эми аргасында оор болбой, кыжалат болбой, берип алып кыйналбай, берип алып арткасынан ыза бербей, бергенде сүйүнүп берген, от души берген. Так, бул аулиянын сыпаты. Андан кийин Алла тыйган чоң күнөөлөрдөн сактанган. Факала ражул мин асхабихи, пайгамбар сахабалардын бирөөсү айтты. Я Расулаллах, ва камал кабаир, чоң күнөөлөр канча деди? Чоң күнөөлөрдү айтып калдыңыз. Чоң күнөөлөр канча деди? Факала 9 деди. Адамухунна ал-ишрак билла, ошол 9 күнөөнүн эң чоңу Аллага ширк келтирүү деди. Алла Таалага махлукту теңдеп коюу. Затында, сыпатында, макулбу? Фаал кылган ишинде. Тең эмес Алла. Так. Ва катлу муъмин би гайри хак, жазыксыз мусулманды өлтүрүү. 2. Вал фирар мин аз-захф, качуу. Мусулмандар менен мусулман эместер согушуп кеткенде, ошондо аркага качкан, бул өтө чоң күнөө болот. Шериктерин таштап качып кетип калган, караса эле жок. Андай болот. Болбойт бул. Алла тагдырда жазган бар го. Ал сөз болот ал. Так. Андан кийин кадфул мухсана, таза аялдарды жала жабуу. Жаман күмөн менен, жаман сөз менен. Ва сихр, сыйкырлык. 9 күнөөнүн эң чоң күнөөлөрдү айтып атат. Сыйкыр, чоң күнөө. Ва аклу малил ятим, жетимдин малын жеген. Жетимдин малын жеген, өтө чоң күнөө. Ва аклу риба, сүткорлук, өтө чоң күнөө. Ва укукул валидейн муслимайн, мусулман ата-энесине ак болуу, ата-энесин тажатып, бул чоң күнөө. Ва истихлалул байтил харам, киблатукум ахяан ва амватан, байтулланы халал. Ошол жерде кан төксө болот, башка нерсе кыласа болот деген силердин кыблаңар арам. Албетте, кээ бир риваяттарда bundan da көбү келет. 5, 9, бул жерде айтты 9 дегени. Ал-кабаир дейт. Аллама Захаби рахимахуллах. Кээ бирлери 40-ты санаган, 70-ти, 300-гө чейин санагандар бар. Чоң күнөөлөрдөчү. لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في بحبوحة جنة أبوابها مصاريع الذهب. Кимде ким ушу күнөөлөрдү кылбай дүйнөдөн кайта турган болсо, намазын окуп, зекетин берип, ал Мухаммад алейхиссалам менен чогуу бейиштин бакчаларында бирге болот деди да. Бейиштин маша Алла, анын эшиктери ал алтындан о, босоголоручу. Бизде жыгач-бугач эмес а жерде. Суроолорго жооп берип коелу.
Уақыт. Анан кейін Құда қаласа уақыт болса қайрап кете береміз, Күн сайын сұрауларға аз уақыт алып қалып жатты,